Биз азыр акчаларын электрондук капчыгынан шылуундарга заматта алдырбеген бир нече жарандын окуяларын айтып беребиз. Алардын айрымдары кылмыштуу жол менен тапкан кирешелерин адалдоого тиешеси бар деп айыпталууда. Жылдыз өзүнүн компьютерин сатуу үчүн Лалафо тиркемесине жардама берет. Көп өтпөй анын WhatsApp номерине белгисиз жарандар сатып ала турганын айтып, чет өлкөдө болгондуктан акчаны онлайн алдын ала которуп, техниканы өлкөгө келгенде ала турганын айтышкан. Бирок каражатты банк аркылуу эмес, Золотая корона тиркемесинин жардамы менен сала турганын айтышкан. Жылдыз бул тиркеме Кыргызстанда иштебей тургандыгын белгилеген. Бирок сатып алуучу андай эмес деп ишендирип, ага атайын шилтеме жиберген. Номер карты, фамилия, имущество, бүт барын ввела, анан что-то эч болбойт такыр эле. Көрсө загрузка болуп атыптыр. Они три раза сняли деньги. 3 раза, пока вообще денег не осталось. 3 раза за 5 минут. Кийинки жаран банк картасындагы маалыматты WhatsApp'тан тааныбаган эле адамга 2000 сомго сатып жиберген. Бирок шылуундар аны менен тим болбостон андан башка дагы карталарын сурап баштаган. Көп өтпөй ал милиция кызматкерлеринин колуна түшкөн. Башка адамдардын дагы банк карточкаларын сурай баштады. Мага дагы өзүмдүн банк эмес, Айылбанк жана Исим банктарын сурап жок беле деп туруп, алар дагы 2000 сомго алабыз деп жаза баштаган. Ал ошол кезде мен ойлонуп көрөйүн деп жазып койгондон кийин ошо эртеси эле уже милиция кызматкерлери мени чакырды. Ал эми Айчүрөк соц тармактарда банк оюн ойнотуп атат деген жарнаманы көрүп калып, дароо ошол шилтемеге кирген. Оюндун жыйынтыгында система аны утуп алышы менен куттуктаган. Ага ишенген жабырлануучу акчаны алуу үчүн банк карталарынын номерлерин, өзүнүн паспорттогу жеке маалыматын эч күмөнсүз толтуруп берген. Көп өтпөй ага банктан 195 000 сомго насыя алдыңыз деген билдирүү келген. Мен атман шылуундар 195 000 алып калган кредит. Анан кара мен өзүмдүн ошо мобилдик банктын тиркемесине кире албай калдым. Блокировка кылып коюп берсиңизчи. Анан кирип алар мен атман кредит алып, эки транзакция менен чыгарып кетишкен. Мен бул тууралуу банкка барганда ошол жерден билдим. Бул каармандар сыяктуу шылуундардын торуна түшкөндөр аз эмес. Алар акчасын гана жоготпостон эркиндигинен дагы ажырап калышы мүмкүн экенин эскерте кетели. Себеби кылмыштуу кирешелерди адалдоо же кайсыл бир кылмыш ишке аралаштыгы бар деген жүйө менен темир тор артында болуп калышы мүмкүн. Бул окуяларга байланыштуу милиция учурда бир нече шектүүнү да кармаган. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики предупреждает при передаче своих персональных данных, сим-карт, банковских карт третьим лицам, это является пособничеством, где создают условия для мошеннических действий. В связи с этим предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству Кыргызской Республики. Паспорт сыяктуу эле сиздин электрондук капчыгыңыздагы, ошондой эле банк картаңыздагы маалымат бул жеке персоналдык маалымат болуп саналат. Аны эч кимге бербеңиз жана сатпаңыз. Шектүү шилтемелерден өтпөңүз. Капчыгыңызга сак болуңуз. Сиздер менен Чекит медиа жана мен Асия Соронбай болдум. Көрүшкөнчө.